Урматтуу мекендештер, бүгүн Оштон сатыла турган дагы бир үй көрсөтөбүз. Чоң жолдун боюнда бизнеске өтө ылайык жерде жайгашыптыр. Бул жер Фуркат. Фуркаттан Ошалай чоң трассасынан Онадыр тарапка бурулган жерде 3 көчөдө бурчта жолдун боюнда жайгашкан. Бизнеске өтө ылайык. Анткени трассанын боюнда биринчи линияда турат. Бул жагы магазин. Мында болсо үйдүн алдында өтө сонун бир багы бар экен. Түрдүү дарактар, кокон гиластар, асты огород гүл бакчасы менен. Нарагы сарай, бассейн. Үй наркы бурчтан мына жерге чейин ушу 7-8 бөлмөлүү үй экен. Сырткы фасадтары да аябай жакшы жасалыптыр. Жер аянты Кызыл китеп боюнча 12 сотык. Суу, свет бүт бардыгы бар. Азыр кирип сиздерге үйдү тааныштырып чыгабыз. Баасы $280 000 кеми бар. Бизнеске ылайык. Мына караңыздар. Biz sırtqa köçögө çıktık tuğanlar. Bul trassa Alayga ketken trassa. Muna narkıvette eki kızıl zapravka turat, ekönün ortasынан түз Onadыр жакка çıkıp ketet. Al эми bul jagı bolsa Furkat aylampası var. Oşol aylampadan beri kele jatkanda эле sol tarapta жайгашкан. Muna ул үйдүн алдына машина киргизе турган дарбазасы. Бул жакта болсо дүкөнү. Дүкөндү нарактагы бөлмөсү менен ижарага берип коюптур. Дүкөнүн дагы көрсөтүп коелу, келиңиздер. Dükön, çakan dükön eken bir 20 çarşı metreden tegereginde. Bu jakta olsa hazır şu soda kılıp atıptır, bu hem dükön mına. Karap koyuңuzlar. Kirgendele, bu jagı kassa, anan törde olsa büt şu tavarı tizilgen. Bu ijarada turat, remontu jakşı. Kirip çıkıp şu sodаны kılıp duruşat adamlar, kele veriңizler. Kalganındağı ulap körсөтө berебиз. Bu jaga kelgende, dükönün janında bir çakan aşkana var eken ele. Bul hazır ijaraga beriliptir, bирок бүгүн булар дем алып атыптыр да. Азыр жабык болгондугуна байланыштуу мен көрсөтө албайм. Бул жактан азыр ичкери кирип көрсөтөбүз. Бардыгын чекеден. Келиңиздер, тез көрсөтөбүз турганда. Барды бардай, болгондой көрсөтүп беребиз. Жолдун бою жакшы да. Мына дарбазадан кирип келдик. Киргенде эле бул жерге 2 унаа батат. Брусчатка басылган, наркы дуал жактары обшивкасы жасалган, потолоктору бүт бардыгы жасалган. Ана магазинге мына жактан дагы ички эшиктен кирип чыкса болот да. Андан сырткары бери келе бериңиздер. Мына жерди дагы өтө сонун перила баласыналар менен тосмо кылып өтө сонун кылып жасап койгон. Бул жакка бир кирип чыгыңыздар. 2 бөлмөлүү үй туугандар, кире бер. 2 бөлмө. Бул биринчи бөлмөсү. Төрүндө болсо дагы бир бөлмөсү бар. Ал спальный. Бул болсо холл. 2 бөлмө, ремонттору жакшы. Эшик терезелери пластик. Жашай турган бөлмөлөр. Андан кийин тугандар, мынанда бир эшик турат, Бул эшиктен киргенде нар жактан чыгат тугандар. Нарагынан кирип бул жагынан чыкса да болот. Азыр биз нарагынан негизги үйдүн эшигинен киребиз да. Бул жерге келгенде мына жүзүм бакчанын астында тапчанда Кызыл китеби турат. Кызыл китеп мына 2 бөлөк Кызыл китеп. Мына көчө жактагы дүкөндүн орду өзүнчө 1 сотуктан ашуун жер аянтын ээлейт. Ал эми бул болсо 11 сотук. Жалпы эсептеп келгенде жер аянты 12 сотук ашыкчасы менен. Мына бак тарагы да өтө сонун да. Көрдүңүздөр, бул жерге мына шистиграник тапчан коюп койгон. Бул жакта болсо мына гүл бакчасы, помидор эккен дарактардын түрлөрү бар. Өрүк, кокон гилас, алмалардын түрлөрү. Мында болсо мына селкинчектүү отургуч, бул жакта болсо бассейн. Көрдүңүздөр, азыр эле баласы келип головка таштап чөмүлдү да. Өтө сонун экен. Бул жер мына жүзүм бак, брусчаткалар басылган. Үйдүн кире бериш негизги эшиги бул жакта. Келиңиздер. Үйгө кирели дагы үйдү бир катар сиздерге чекеден тааныштырып көрсөтүп берели. Бисмилла. Мына кирип келдик. Киргенде эле бул холл, көрүп турасыздар. Отопление бар, телевизор коюлган, дивандар коюлган, дуала бой, потолоктор жасалган, кондиционер коюлган. Мына жакта да мына караңыздар, отопление радиаторлору коюлган. Бул жакка киргенде бул мейманкана. 2 терезелүү, жалюзилери тартылган, дуала бой, килем салынган бул мейманкана. Конок бөлмөсү болуп эсептелинет. Бул дагы кенен бөлмө. Кудалар келгенде ушул бөлмөгө киргизсе болот. Андан сырткары бери келиңиздер. Бул жакта мына аркалуу эшик, андан өткөндө сол жакта балдар бөлмөсү бар. Негизинен кыздар мына ушул бөлмөдө жашайт. Буну детский деп койсок болот. Кыздар бөлмөсү. Ичинде бүт эмеректери, керебеттери менен. Эми туугандар, бул жакта дагы бөлмөлөр бар. Аларды көрсөтөбүз. Бул болсо спальный. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, ичинде теплый полу, анан уктоочу керебети, шкафтары менен. Жарык бөлмө туугандар. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Ал эми бул жакка өтө турган болсок, бая эшигини көрдүңүздөр эле. Бул ашкана да.
Мына дивандар коюлган көрүп турасыздар. Узун кенен диван. Дасторконду ушул жерге салып жайып, бул жакта тамак аш бышат, рабочий зонасы, кухонный зонада идиш жуучу жайы, газ электропечкасы, вытяжкасы менен коюлган, холодильник турат. Мында болсо мына отопление печкасы. Үй мына ушул отопление печка аркылуу ысып жылый берет. А бул жактан бемарал сыртка кирип чыга берет да. Нарагынан да кирип чыгууга болот, бул жагынан дагы кирип чыгууга болот. Потолоктору жасалган, дуалдары обой, жылуулук киргизилген. Ал эми бул жакта болсо, бул жакта ички ажаткана, төрүндө болсо ваннасы жайгашкан, жуунуучу бөлмөсү. Анда көрүп койсоңуздар болот. Раковина, ушу жуунуучу ванна ушунун ичине коюлган туугандар. Бул жакта эми 5 бөлмө бар ошондо. Кухняны кошкондо. Анан наркы бетте дагы бөлмөлөр бар. Ал жакты дагы көрсөтөлү, келе бериңиздер. Бул жакта мына атайын ушундай тосмо кылып койгон. Нарактан дагы тепкич аркылуу түшүп чыгат. Бул жерде мына бассейндин көрүнгөнү кандай сонун, Бассейн дагы аябай жакшы көрүнөт. Бийиктиктен бала чакка чөмүлүп, эртеге өзүңүздөр дагы ысыганда эле сразу сууга таштай бересиздер. Бул жакта дагы 2 бөлмөсү бар мына. Киргенде бул биринчи бөлмөсү, бул эми кыштама бөлмө да. Киргенде биринчи бөлмөсү, дуалдар бүт абой, ортодо печкасы бар, аны да иштетсе болот. Анан мына жакта ичкерide дагы бир бөлмөсү бар. Буга дагы кирип көрүңүздөр мына. Бул дагы ушу жашоо бөлмөсү, спальныйда. Бир кирип айланып көрүп чыгыңыздар. Дуалдар бүт боелгон, 2 терезелүү, полу ДСП, уктоочу бөлмө. Буякта 2 бөлмө бар. Бая бала менен келинди үйлөгөндө ушул жакка киргизип койсо болот туугандар. Азыр эми мына жакты сарай-парайларын да көрсөтүп берели. Келиңиздер. Так, бул жактагы тепкичтен түшөбүз. Анан мына фундаменттин сыртыны бүт кафелдептир. Нар жактарга чейинчи. Анан жүзүн бактагы үйдүн асты, мына бак тараптагы ушул жактан аябай жакшы көрүнөт экен. Үйдүн алдында бир жашыл зона болсо, дарактар болсо, гүлдөр өсүп турса, бассейн болсо, кандай гана сонун, Жашоого бардык шарт түзүлгөн да. Бул жакта болсо очокканасы бар. Той топурда, салат-балат пиширганда, ушул жак мына очоккана кеңири пайдаланылат. Бул жакка да мына рабочий зонасы, идиш жуучу жайлары жасалган. Бул жакта чакан бир склад, кладовкасы бар. Наркы бөлмөгө ички эшик аркылуу дагы кирип чыкса болот. Бул жакта болсо банясы бар мына. Банясы рабочий, иштейт. Бүт ОСБ менен обшивка кылып, төрүндө парилкасы бар, аны дагы жыгач менен жасап чыгыптыр, жанагы жыгач каражаттары менен. Бул эми иштеп турган баня. Андан кийин келиңиздер, биз сарайларын өтөлү. Мына ортодо чарба жагыны бөлүп тосуп койгон. Мындан нары өтө турган болсок, ал жагы мал чарбачылыгы. Мына караңыздар. Бул жакта болсо сырткы ажатканасы. Андан кийин мына таш шаты менен үстүнө чыга турган болсок, үстү чөпкана, отункана. Бул жагы мына кенен, навес, тандыркана бар, суулар агып өтөт. Бул жакта болсо жабык сарай. Андан кийин мына караңыздар, 1, 2, 3, 4. 4 бука бата турган, же саануй бата турган сарай навестин астында. Андан кийин бул жагы болсо мына койкана. Бул жерге да бир 20-30 койду киргизип койсо, бемарал ушул жерде багыла берет да. Акырлары бардыгы жасалган. Андан кийин туугандар, мына жерде чоң өрүк бар экен, наракта да бир өрүк бар экен. Анан бул жагы мына кыккана, отункана. Көрдүңүздөрбү? Булардын бардыгы ушу чарбада пайдаланылат да. Ал эми мына жакта дагы бир дарбазасы бар. Бул дарбаза аркылуу кайра эле бул жагындагы жолго чыгып калса болот. Бул жак күйүк чыгыш тарабы болуп калат да. Мына караңыздар. Чыкканда эле мына 2 дарбазанын ортосу, 10 адырдын бурулушу, чоң трассанын боюнда. Бул жерде мына трансформатор бар. Ушул трансформатордан тартылат. Кайра ичкери киребиз. Бул жака бая чарбалык машиналарды ушул жака киргизсе болот. Бул баягы дүкөн мына турасы бир 4 метр. Келиңиздер, анын астына кирели. Караңыздар, мынанын асты зор да. Үстү мына бүт монолит куюлган. Бул жакта мына склад бөлмөлөрү бар. Көрдүңүздөр? Сонунда үстү плита. Бул жактын асты стяжка, үстү монолит болгон. Астында 3 бөлмө бар. Мына жакта дагы бир склад бар. Көрдүңүздөр? Бүт майда чүйданын бардыгын ушул жакка киргизип койгон да. Анан бул дүкөндүн астына атайын суу кампа куруп койгон. Мындайдан 2. Бул жаңысы. Ал эми мына жакта ичкериде дагы бир суу кампа бар экен. Ал да иштейт экен туугандар. Аны дагы запас катары куруптур, муну да запас катары куруптур да. Ошондо туугандар, бул өтө сонун экен да, мына. Айланып, багаралап жүрөт экенсиздер да. Ушул туугандар, кандай дейсиздер? Болобу? Баасы $280,000 кеми бар. Нак акчага сатам дейт. Бул өзү үйдүн ээси жаллабаттык экен. Көп жылдан бери ушул жакта болуп, анан эми пенсияга чыккан адам экен.
Азыр кемпир чал эле ушу небере чебереси менен экен ушул жерде. Муну эми лучше саталы да Жалал Абадка туугандарынын алдына кетели, ошол жака барып эле жашайлы деген ниет максат үчүн сатууга коюп атыптыр да. Ачыгы ушул. Ачыгын айткан жакшы, туурабы? Сиздер да туура түшүнүңүздөр. Мага да ошентип түшүндүрүп айтты. Жалал Абадка көчөт экен, ошон үчүн сатууга коюп атат. Анан бул жолдун боюнда бизнеске ылайык. Эгер бул жерге чоңураак проект кылабыз десеңиздер, анда мына бул дүкөндү бузуп чоңойтосуздар. Мына бул жакта үйдүн 1-2 бөлмөсүнү офиске алып каласыздар. Наракта сарай барбы, төрдөгү үйү барбы, бассейни барбы, тандыры барбы, бардыгын бузасыздар. Чоң ангар курасыздар. Курулуш материалдарды, темирлерди сатсаңыздар болот. Жыгач, шифер, цемент сатсаңыздар болот. Же болбосо килтейген 1 этаж, 2 этаж здания куруп туруп бул жерде чоң кафе кылып койсо болот. Же болбосо менчик мектеп, мала бакча куруп койсо болот. Медициналык клиника куруп койсо да болот экен бул жергечи. Андан сырткары бул жерге чоң килтейген маркет куруп койсо болот. Склад курса болот. Логистика, холодильник курса болот. Эми жолдун бою сонунда жери 12 сотық. 12 сотыққа өтө чоң сонун проект батырса болот. Биз ээсинин телефон номерларын жазып койдук, ошол номерларга азыр чалып азыр сүйлөшүңүз. Болбосо кеч калышып калышыңыз мүмкүн. Биздин милдет келиш, тартыш, маалыматты сиздерге жеткириш. Болду. Калганын өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Насып кылсын сиздерге ушул жерде тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Ушул жерде көгөрүңүздөр, өсүңүздөр, өнүгүңүздөр, көбөйүңүздөр. Ушул жерде бир пайдаларды таап, сонун бизнестерди кылыңыздар. Мен жыйынтыктайм. Görüşkence.